Биздин азмен по-моему эсебим боюнча 16-чы квартирамыз бош керек устат. Ушул жерде 30 пара Куран жаттаган көз азиздерге квартира беребиз дегенбиз. Бул жакта мынакей бир тууганыбыз турабыз. Ушул жерге атайын алып келдик. Мына Жалайдын мырза себеп болуп. Себеби бул жакта бир соңуз 100 миңге жүрөт. Иншалла өзүңүздөр көбөстөр ушул жерде 100 миң квартира бергендин соңун алабыз да. Иншалла, Алла кааласа иншалла. Мынакей биз бир күнү көз айыс Оңолкан деген эжекебиз бар. Ушул жакка алып келдик, көз айыс 50 көз айыстерди алып келдик. Анан өзүңүздөр деле билесиздер. Мекенди кайтаргандарды алып келдик, врачтарды алып келдик. Тигизин бузун эч кимиздин көңүлүн калтырган жокпуз. Анан ушул жакта Оңолкан деген эжекебизди алып келсек, алда 30 пара Куран жаттаган экен. Айтайын дегеним 30 күн болду, жаназанын дубасын жатта албай жүрөбүз. Өзүмдү кош айтып атам да, көзүбүз көрөт. Туалетке киргендин дубасын билбейбиз, чыккандын дубасын билбейбиз, тамак ичкендин дубасын билбейбиз, табактын дубасын билбейбиз, атабызга дуа кылгандын дубасын билбейбиз. 14 күндө кандай болду биздин акыбалыбыз? Мынакей бизге пример, мынакей азыр ажекебиз отурат, тамла ушул жакта квартиранын эмесин алып келсең, сиздердин атыңыздардан мен биздин компаниябыздын да айтымда да ичимди тартпайм. Кыргыз элинин атынан деп айтам. Себеби 5 мал намаз окуган кыргыздар бар, мусулмандар бар. Балким алар болсо менден да көбүрөөк бермек. Менден дебейчи, астагфирулла, тоогум бизден да көбүрөөк бермек. Просто аларда жок. Болсо аларда квартира бермек. Билесиз, Кыргызстанда 14 миң көз азиз бар. Ошолордун Куран жаттаганы 20-30 пара Куран жаттаган. Ошолордун бири мынакей алдыңыздарда турат. Азыр мындай кылайык, ушул бир тууганыбыз Куран окусун. Ушул Куран окуганды баардыгынын кимдин ата-энеси бир туугандары өтүп кеткен болсо, ошого багыштайык. Кандай дейсиздер? Больницага жатып калсаңыз, бирөө зияратка келбей койсо, ден соолугуңузду сурабай койсо, кандай кабыргаңызга ишат? Ана жакта жалгыз жаткан биздин ата-энелерибиз кандай болду экен кабырда? Бир туугандарыбыздын акыбалы кандай болду экен? Ошого сиздердин мынакей баардыгыңыз ушул карекебизди Куран окутуп, анан максат устаз ушул жерден кыргыз элинин атынан квартира тапшырып койсун. Кандай дейсиздер? Бул мынакей бир тууганыбыз өзү көз азиз экен, бир туугандары менен турат экен, Жалал Абад шаарынан, Манас, Жалал Абадтан, Манас шаардан көз азиз 30 пара Куран жаттаган экен. Инизи бар экен, иншалла инизи жаттап биз аны дагы карайбыз. Инизинде 27 пара бар экен. Biz qancha javob beramiz? Allohu akbar. Allah razı olsun. Allah taala жашооңузго, өмүрүңүзгө береке берсин. Ушундай инсандар бар болгон үчүн аалам кармалып турат. Бир Куран окуңуз, машалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Жараткан Аллах ушул жерден хасыл болгон сооптордун баардыгын, ушул жерде кайрымдуулуктардан хасыл болгон сооптордун баардыгын, баардык ибадаттардан хасыл болгон сооптордун баардыгын, бу дүйнөдө өтүп кеткен жалпы мусулмандардын катарында ушул жерде кол жайып тургандарга байланыштуу канча маркумалар өткөн болсо баардыгына калыс багыштардык өзүн кабыл кылган. Машалла, машалла деп коюңуздар иншалла. Мынакей Куранды көтөрдү Аллах таала. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Allah razı olsun ha. Maşallah mübarek olsun. Rahmat. Maşallah buyursun ha. Mana buyursun ha.
Машалла. Алла разы Бактылуу болсун. жашасын. Бүгүн Мекке шаарында Курмабакта өтө өзгөчө күндөрдүн бири болду. Буга чейин күн сайын ошо Кыргызстандан келген умрачыларды тамактандыруу менен алек болгондо жарыктык болуп свет күйүп турду эле. Бүгүн Ниматулла устаздын жамаатында көз ажистер жана дудуктар жамааты келгенде светтин өчүп калгандыгы дагы таң калыштуу болуп атат. Анан Зайырбек карыке Кудай буйрса толук Куранды жаттап бүткөнүңүздү бул жердеги жамааттын баардыгы көрдү. Анан ушул жердеги сезимдер, ушул жердеги эмоциялар сизге ушул батир тапшырып аткан учурдагы моментти айтып берсеңиз. Эң алгач ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бардыңарга Алланын рахматы, саламы жана мээриби болсун. Андан кийин алхамдулилла биз бияка келип Алла чакырыптыр алхамдулилла. Жөнөкөй эле умраны жазап, анан кийин бияктан жөн эле кеткени неме кылып жүргөн элек. Мындай мен дагы билген эмесмин. Бияка келип эле жөн эле неме кылып кетебиз деген түшүнүк менен келген болчумун. Курмабакка жамаат менен келип, отуруп кичине неме кылып сүйлөшүп, баарлашып, максат устаздар келген экен. Сабагын укканы келдик деп ойлогом. Бирок азыр бул белекти алып атканда, субханалла, ey Алла, эң алсыз кулуңду мени тандап алдыңбы деп ичимен башка бир сезим өттү. Муну сөз менен айтып берүү өтө эле кыйын, өтө эле түйшүк. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөн шаарда Алла таалам өзүнүн үйүндө мага бир үй белек берди. Алхамдулилла. Мунун сезимин сөз менен айтып бере албасам керек. Кудай буйрса ошол азыр ыйык жерде ибадаттарыңызды аткарып жүрөсүз. Ошо Кыргызстанга барганда ошо сиздин жаңы үйүңүздөн, ошол жерден сиздин үй бүлөңүз менен дагы бир маектерди куралы. Анан сиз умра сапарында жүргөндө кандай дубаларды кылдыңыз? Эң алгач биз дубаларда мамлекетибиздин өнүгүшүн сурадык. Анткени көптөгөн мамлекеттер бар. Өз алдынча башкача бир өнүккөн. Биз дагы ошол мамлекеттердин катарында аэропортто немеде же русча, же англисче сөз угабыз. Иншалла келечекте дедим, биздин мамлекеттин дагы өз тилинде, башка бир мамлекеттин немесинде, аэропорту, башка бир жагы болсун, ошол жерлерде биздин мамлекеттин тилинде дагы жарыялар болуп турат деген өнүгүү сурадым Алладан. Кудай буйрса ошо сиздин кылып жаткан купуядагы, жарыядагы дубаларыңыздын баардыгы кабыл болсун, умраңыз кабыл болсун. Анан кийин азыр сиздин ошо Куран окуп жатканыңыздагы мукам үнүңүздү жалпы эл укту да. Анан негизи эле ушул сиз көзүңүз көрбөсө дагы толук ошо 300 беттен турган Куранды толук жаттадыңыз да. Анан негизи эле мындай көзү көрүп жүргөн жалпы коомчулукка кандай кеңеш, кандай насаат бересиз? Куранга болгон кызыгууну арттыруу үчүн. Куранга болгон кызыгууну арттыруу үчүн эң алгач ата-энелерге айтат элем. Балаңарды Куранга кызыктыргыла. Аны кантип кылам десеңер, өзүңөр дагы Куран жаттоого аракет кылгыла, балаңар силерди көрүп кызыксын. Анткени оңолуу, өзгөрүү өзүбүздөн башталат. Андан кийин Куранды жаттоого аракет кылууда ар бир немеден кийин, ар бир сүрөдөн кийин максатты жаңырткыла. Ниетти жаңырткыла. Алхамдулилла бул сүрө бүттү. Бир тепкичтен чыктым, эми дагы бир тепкич, кийинки сура деп. Иншалла. Кудай буйрса карке манда умраңыз кабыл болсун. Азыр ошо Лидер умра компаниясы даярдаган тамакты чогуу тамактанып, ошол жерден дагы бир маектешип отуралы Кудай буйрса. Умраңыз кабыл болсун. Амин. Рахмат.